Химиялык тең салмактуулук. Негизи эле тең салмактуулук деген эмне? Мисалы могу жерден биз таразаны карасак, бул таразанын эки жагы тең бирдей абалда болуш керек. Мына ушул абал тең салмактуулук. Ал эми химияда болсо реакцияга чейинки заттардын концентрациясы мына бул жерде сүрөттө таразада N2 менен H2 турат. Мына биз реакциясын жазып койдук. Азот кошу суутек барабар аммиак пайда болот. Демек, бул жерде аммиак мынакей NH3. Ушул зат бул реакцияга чейинки заттар, а бул реакциядан кийинки заттар. Таразадан карасак, мына азот менен суутектин концентрациясы реакцияга чейин канча болсо, реакциядан кийин дагы мына бул жерде турат, реакциядан кийин дагы ошончо барабар. Демек, бул абалды башкача айтканда реакцияга чейинки заттардын концентрациясы менен реакциядан кийинки заттардын концентрациясынын барабар болгондогу абалын биз химиялык тең салмактуулук дейбиз. Мисалы бул жерден карасак, мына ушул реакцияны биз график түрүндө кантип көргөзсөк болот? График түрүндө. График түрүндө көргөзөлү. Бул жерде X огун убакыт дейли, T убакыт. А бул жерде реакциянын ылдамдыгы. Демек, ушул жерде графикте жөнөкөй көргөзсөк, бул жерде V1 десек, муну V2 дейли. Демек, V1 деген бул баштапкы реакцияга баштапкы ылдамдык, башкача айтканда азот менен суутектин реакцияга кирип аткандагысы. Демек, ошондо V1 убакыт өткөн сайын ылдамдык азайып атат. Башкача айтканда, могу аммиактын пайда болушу азайып атат. Ал эми V2 болсо каршы реакция. Бул аммиак кайра тескери ажыроо реакциясына учурайт. Суутекке жана азотко ажырап кетет. Бул солдон оңго жүргөн реакцияны түз реакция дейбиз. Муну V1 дейли. V1. Ал эми каршы жүргөн реакцияны, оңдон солго жүргөн реакцияны V2 дейли. Демек, ушул жерде, могу жерден байкасак, могу точкада Т убагында, жана могу V эмес, Т убакыт. Кандайдыр бир убакыт келгенде, мезгил болгондо V1 менен V2 өзгөрбөй бирдей болуп калат. Демек, могу точканы, Т мезгилиндеги точка V1 барабар V2. Башкача айтканда, түз реакциянын ылдамдыгы тескери же каршы реакциянын ылдамдыгына барабар болгон абалды биз тең салмактуулук дейбиз. Демек, могул точкадан могу точкага чейин тең салмактуулук абалы графикте чагылып турат. Эми химиялык тең салмактуулуктун өнөр жайга пайдасы барбы же жокпу? Мына ошону карайлы. Демек, могул жерде бизге аммиак көбүрөөк керек. Себеп дегенде мындан жер семирткичтер жасалат, ар кандай дары, медицинага керектүү заттар жасалат. Ошон үчүн бизге аммиакты алуу керек, же башкача айтканда, солдон оңго түз реакциянын ылдамдыгын жогорулатыш керек. Муну жогорулатыш үчүн кандай шарттар колдонулат? Аны француз окумуштуусу Ле Шатьеле изилдеп, ошол окумуштунун атына карата Ле Шатьеленин принциби деп аталып калган. Демек, жазып коелу. Ле Шатьеленин принциби. Демек, Ле Шатьеленин принциби кандай колдонобуз, кантип аны ишке ашырабыз? Могу эле реакциядан карайбыз. Демек, бул реакцияда бардык заттар газ абалында. Аммиак дагы, суутек жана газ. Бул гомогендүү реакция деп аталат. Жана плюс Q деген эмнени түшүндүрөт? Плюс Q бул экзотермикалык реакция, башкача айтканда, жылуулукту бөлүп чыгаруу менен жүргөн реакция. Ал эми айрым реакциялар тескерисинче жылуулукту сиңирип алуу менен жүрүшөт. Анда бул жер минус Q болуп калмак. Аны кийин карайбыз. Демек, могу жерде реакция гомогендүү, экзотермикалык. Демек, Ле Шатьеленин принциби боюнча ошо реакцияга тыштан таасир эткен шарт ошол шартка каршы таасир этет. Мисалы бул жерде жылуулук бөлүнүп атабы? Демек, солдон оңго жылдырыш үчүн тең салмактуу жылуулукту азайтыш керек. Демек, биринчи, жылуулукту солдон оңго жылдырыш үчүн жылуулукту азайтыш керек. Башкача айтканда, сырткы таасирге карама каршы жасаш керек да. Экинчи шарты,
Эгерде заттар, реакцияга кирген заттар газ абалында болсо, анда биз басым менен көлөмдү карайбыз. Басым P. Басымды кантип биз физикадан билебиз, басым менен көлөм бири-бирине тескери көз каранды. Башкача айтканда көлөм V. Көлөм чоң болсо басым аз болот, көлөм аз болсо басым жогору болот. Мына ушулду физиканын закону ченемдүүлүгүн ушул жерде колдонобуз. Ал үчүн могу жерде көлөмдү кантип эсептейбиз? Мына бул жерде азот. Бул коэффициенти канча болсо, көлөмү ошончо болот. Бул жерде 1 жазылбайт, бул 1 көлөм. 1 көлөм. Суутектин алында 3 деген коэффициент турат. Демек бул 3 көлөм. Суммасы реакцияга чейинки газдардын көлөмү 4 көлөм. Реакциядан кийинкини карайлы. Реакциядан кийин аммиак 2 коэффициенти, демек 2 көлөм аммиак пайда болду. Демек 4 2. Демек мындай эмнени түшүндүрөт? Реакция көлөмдү азайтуу менен жүрдү. Демек көлөм азайса, анда биз басымды эмне кылабыз? Көлөм азайса, анда басымды жогорулатабыз. Демек P'ны жогорулатыш керек. Демек ошондо реакциянын тең салмактуулугу солдон оңго жылат дагы, продукция көбүрөөк бөлүнүп чыгат. Эми дагы бир мисал жазып көрөлү. Дагы бир мисал, мисалы азот, экинчи мисал азот кычкылтек менен аракеттенгенде азоттун эквиваленттүү оксиди пайда болот. Эквиваленттүү. Бул минус Q. Бул башкача айтканда жылуулукту сиңирип алуу менен жүрөт. Муну биз эндотермикалык реакция дейбиз. Эндотермиялык. Тең дейбиз, бияка 2 кетет. Булардын баардыгы тең газ, үчөө тең газ абалында. Кайталанма реакция. Кайталанма реакцияны карама каршы стрелка менен белгилейбиз. Эми ушул жерде жылуулукту сиңирүү менен жүрүп атат. Демек бизге кайсы зат керек? NO, азоттун оксиди. Башкача айтканда тең салмактуулукту солдон оңго түз реакция жакка жылдырышыбыз керек. Le Chatelet'in принцибин кантип колдонобуз? Демек мында биринчи температура сиңирилип атабы? Демек жылуулук сиңирилип атат. Демек тескери кылабыз, температураны чоңойтуш керек. Чоңойтуш керек. Жогорулатыш, ысытыш керек да башкача айтканда. Демек могу реакция ысытмайынча такыр жүрбөйт. Температура бериш керек. Экинчи, басым таасир этеби, жокпу? Ушуну карайлы. Ал үчүн көлөмдү карайбыз. Мына N 1 көлөм, азот кычкылтек 1 көлөм, суммасы 2 көлөм. Пайда болду 2 көлөм. Демек 2 барабар 2 болуп калды. Демек көлөмдөрү өзгөргөн жок. Демек анда басымды дагы өзгөртүүнүн кереги жок. Басым таасир этпейт. Мына ушинтип биз Le Chatelet'in принцибин колдонуп, биз тең салмактуулукту жылдырабыз. Тең салмактуулукту жылдыруу кандай мааниси бар? Демек бул өнөр жайда, илимде чоң практикалык мааниси бар. Илимий изилдөө менен реакцияларды, практикада химия өнөр жайында затты көбүрөөк пайда алууга мүмкүнчүлүк берет.